Oturmuş başta diye. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз сизге кайрылуунун себеби ушул Тоң районунда Качысай поселкесинде мурда жашаган элдердин атынан кайрылып жатам. Биз 15 жылдан бери ушул үйлөрүбүздү ала албай келатабыз. Биздин айыл өкмөтү ушул кезде союз ажырап, этаждагылар суу агып, газ жок, свет жок, жерге түшүп жашадык. Андан кийин эки жака жумуш жок, эки жака кеттик. Үйлөрүбүздү болсо документтерибиз бар, баардыгын алганбыз. Документибиз турса дагы айыл өкмөтү өзүн өзү билип, өтүгүн төргүлүп, бүт ошол жерде 5 домду сатып ийген. Алардын баары тең мынакей үй жайсыз жүрөбүз. Эки жакта бала чакабыз ар жакта, бери жакта жүрөбүз. Мынакей үйдү ала албай. Соттор болсо жалаң коррупция болуп, алардын сөзүн угуп, алардын адвокаты келбей калса, созуп мына 15 жылдан бери ушул жерде жүрөбүз. Тентелеп. Бизге жардам бергиле, ушу коррупция дагы эле бар биякта. Тоң районунда жакшы эле гүлдөп атат. Гүлдөп өсүп атат. Мынакей ушул жакты дагы Камчыбек Ташиев жакшы карап койсо, жакшы болор эле. Сот деген бүтпөй атат. 15 жыл болду, чарчадык. Өлгөндөр өлдү, балдары чуркап жүрөт. Биз болсо инвалидте болуп калдык. Бизи Качысай поселкесинде ошо электротехникалык заводдо иштеген, вредный сектордо иштеген биз баарыбыз тең. Ошол жерде иштеп жүрүп алган үйлөрүбүз болчу. Биздин ак эмгегибиз менен алганбыз. Бизге жардам бергиле. Мынакей элдер баардыгы келдик. Мынакей соттогу адвокаты жок деп, белги айыл өкмөтүнүн адвокаты жок деп мына сотту созуп отурат. Мынакей дагы эле кайра кетип атабыз. Ушу менен 3 жолу болду ушул сот. Эми дагы эле ушинтип кете берет да. Эми дагы эле жүрүп өтөбүзбү? Бизге жардам бергиле ошол. Ошо адвокаттын больницада жаткан документи жок экен. Ошо Даярдап алып келбептир. баарыбыз тең ушул жерде жүрөбүз. Мынакей тентелеп күндөй, түндөй жүрөбүз. Бишкектен келишет, эки жактан келишет, баарыбыз тең. Канча 15 жылдан берки жол расходубуз, канча Моральный ущербти төлөгөн киши жок. Мынакей дагы эле жүрөбүз. Биз айласыздан сизге кайрылып отурабыз. Бизге жардам бергиле. Айла жок, ушинтип видео аркылуу кайрылып жатам.